Бүгүн 16 сентябрь Ош шаарындагы Келечек балдардын чыгармачылык борборунда Манаскот аталышындагы үй бүлөлүк оюндун бет ачары болуп өттү. Ачылышка Ош шаардык мэриясынын жана агартуу министрлигинин өкүлдөрү катышты. Манаскоттун аткаруучулары, негиздөөчүлөрү бул Айкын Багыт фонду, Айкын Багыт фондунун жетекчиси Мунара Бекназарова ошол ойлоп тапкан, ошол чыгарган идея ошонуку, ошол эжекемдики. Биз болсо бул жерге бүгүн Ошко келгенибиздин себеби ата-энелер менен балдардын ортосундагы баалашуу, сүйлөшүүнү азыркы заманда телефон пайда болгондуктан биз ата-энебиз менен диалогдук байланышпайбыз, сүйлөшпөйбүз, оюбузду бөлүшпөйбүз да. Манаскот ошого багытталганда ал жерде суроолор болот да. Үй бүлөнүн кечинде эле, үй бүлөнүн эле четинде, дасторкон четинде отуруп алып эле ошол оюнду ойносо болот. Бул ата-энелер үчүн дагы, балдар үчүн дагы, достору менен ойносо болот. Жана ошол эле учурда ата-энелер балдары менен ойносо да болот да, ошого багытталган. Себеби ал жерде мазмундуу суроолор, ойлоно турган суроолор да. Мисалы биз мектептен келгенден кантип мектепке кандай барып келдиң деп суроо бергендер жакшы. Канча алдым? 4-5 алдым. Болду. Ошол менен баалашуу токтот да. Бул жерде баалашуу уланат. Эмне себептен сен мындай ойлоп атасың? Эмне себептен сен ушундай чечимге келдиң деп. Жана ошол эле учурда бул оюн Манастын жанагысы менен, Манастын тарыхы менен, Манастын кичинекей чагындагысы бейбаштыгы, тентектиги, анын ата-энелери башка жака бергени, ал жакта ал кандай тарбия алганын, ошол эле учурда кантип хан болгонун ошол менен байланышат. Суроолор түзмө-түз Манас эпосу менен байланыш. Манаскот бул ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы Sigrid Rausing Trust фондунун колдоосу жана Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин тарбиялоо жана мектептен тышкаркы билим берүү бөлүмүнүн консультациясы менен Айкын Багыт коомдук фондунун алкагында иштелип чыккан ата-энелер менен өспүрүмдөргө арналган биринчи оюн. Бул оюн кыргыз жана орус тилдеринде жарык көрүп, Манас эпосундагы маанилүү эпизоддор менен толукталган. Иш-чарага Келечек балдардын чыгармачылык борборунун окуучулары ата-энелер менен биргеликте катышып, анда ата-энелер арасында ар кандай суроо жооп викториналар орун алды. Менин балдарым ушул жерде кружокторго келишет. Мурас кружогуна, англис тил кружогуна, дизайн боюнча кружокко 3 балам келет. Азыр бул жерде Манаскот тууралуу жакшы маалыматтарды алдык. Мен буга чейин бир дагы Манаскот тууралуу маалымат билбейт болчумун, бирок мага аябай жакты. Манаскот тиркемеси бул Манас эпосунун акылмандык, жакшы жашоого керектүү, жакшы тарбиялуулук мааниси терең эмелерди, жакшы нерселерди ушул телефон аркылуу жакшы үйрөнүшөт экен. Жөн эле интернетте пайдасыз эле оюн зоокторду, пайдасыз эле баягындай пайдасыз нерселерди көргөндөн көрө ушул Манас тиркемеси аркылуу үй бүлөлүк баалуулуктарды, жакшы көндүмдөрдү, жакшы нерселерди үйрөнүшөт экен ушул тиркеме аркылуу. Бизге аябай жакты. Биз буюрса ушуну жакшы колдонуп, үй бүлөбүз менен ушуну пайдаланабыз. Манаскот долбоору бул катышуучуларды улуу кыргыз эпосунун баатыры Манастын жашоосундагы маанилүү эпизоддору менен тааныштырган үй бүлөлүк оюн. Андагы берилген 8 бөлүмдүн ар биринде жакындарыңыздын чөйрөсүндө ой жүгүртүү жана ишенимдүү баарлашуу үчүн маанилүү темалар камтылган.